Бүгін 10 июль кесиптик орто окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуу расмий түрдө башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча 154 орто кесиптик билим берүүчү окуу жай бар. Алар 9 класстын жана 11 класстын базасында жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы жок кабыл алышат. Ушул жана башка билим берүү тармагындагы соңку кабарлар биздин Билим жаңылыктар программасында, саламатсыздарбы? Кесиптик орто окуу жайларга кабыл алуу башталды. Алайда Памирден келген кыргыздарга мектеп курулуп жатат. Батмуунун археологиялык табылгалары Европага изилдөөгө жиберилет. Бүгүндөн тарта 2023-2024 окуу жылына Кыргыз Республикасынын кесиптик орто окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Абитуриенттерди кабыл алуу абитуриент онлайн электрондук автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу жүргүзүлөт. Кабыл алуу башталгандан тарта 1,5 сааттын ичинде 1495 абитуриент каттоодон ийгиликтүү өтө алган. Кесиптик орто окуу жайлар абитуриенттерди кабыл алуунун графиги. Биринчи тур 10 июль саат 8ден 20 июль саат 17:00 чейин. Экинчи тур 28 июль саат 8ден 7 август 17:00 чейин. Үчүнчү тур 14 август саат 8ден 24 август кечки саат 17:00 чейин. Алай районундагы Сарыташ айылында жашап жаткан памирлик кыргыздарга мектеп курулуп баштады. Өткөн жума президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев имараттын курулушунан кабар алууга барды. Сарыташ айылында 2248 жаран жашайт. Алардын ичинде Памирден көчүрүлүп келген кыргыздар дагы бар. Буга чейин Сарыташ айылында фин методу менен 1986 жылы курулган номер 39 Келдибай Эсенов орто мектеби бар болгон, бирок акыркы учурларда авариялык абалга кептелгендиктен иштебей турган. Ордуна 150 орунга ылайыкташкан типтүү мектеп курулуп жатат. Долбоордун сметалык баасы 118 миллион 411 миң сом болсо, Эрбол строй компаниясы аны 86 миллионго тендерден утуп алып, ишке ашырууну баштаган. Баткен мамлекеттик университети жүргүзгөн археологиялык казууда биринчи 6 кылымдарга таандык кумура, курдун тогосу, бычак, канжар сыяктуу табылгалар, адамдын сөөктөрү табылган. Археологиялык табылгалар Европага лабораториялык изилдөөгө жиберилет. Ал жакта радиоуглеродук лабораторияда антропология, геология, генетика боюнча анализдер жана изилдөөлөр чыгарылат. 15 адамдан турган археологиялык топ 2023 жылдын 11 июнунан 22 июнга чейин 10 күндүк казуу иштерин жүргүздү. Археологиялык казуу иши Улуттук илимдер академиянын тарых, археология жана этнология институту археология бөлүмүнүн башчысы Кадича Ташбаеванын жетекчилигинде жүргүзүлгөн. Илимий изилдөөгө Ошмуунун, Ошемпуунун жана Батмуунун магистранттары, студенттери катышкан. Белгилей кетсек, 1956-60 жылдардан бери Баткен районунун аймагында археологиялык илимий изилдөө жүргүзүлө элек болчу. Учурда суроо талап эң жогору болгон билим бул IT тармагы. Кыргыз айтишниктери үйүндө жайлоодо олтуруп, Америка, Европадан буйрутма алып, чоң компаниялар менен иштешип жатат жана чоң кирешелерге чыгууда. Бул жаштарга жакшы мотивация болууда. Суроо талап жогору болгон соң IT-ни үйрөткөн курстар дагы көп. Эң негизги суроо курсту бүткөндөр үйрөнүп иш таба алуудабы? Много агентов либо фермеров. Рахматулла Алимов Ош шаарында жаштарга IT адистиктерин үйрөтүп, жумуш менен камсыздаган мугалим устаттардын бири. Ал 1 жыл ичинде 20 баланы окутуп, ар бирин дээрлик иш менен камсыз кыла алдым дейт. Мындай кагаз үчүн эмес да, биз өзүбүзгө даярдалабыз, адамдарды өзүбүз үчүн даярдап атабыз. То есть башкаларга окшоп иштенбей этсек болот бизде, например, башка жерде бар курстар. Кел дейт, 3 ай окутабыз дейт, окутуп бирдемени үйрөтөт, болду, чыгарып салат. Анан тигилер жумуш таба албай, бирдеме кылып жүрө берет. Анан ошто жумуш жок экен, программист жакшы эмес экен дейт. Но нормально үйрөнүш керек да. Мен азыр
балдарга ошо үйрөтүп койдумбу. Мурун ошо жумуштарды мен кылсам, азыр мен проект табып туруп, технический детальдарын турулап, полный жасап, мындай иштеш керек, муну мындай кыласаңар, прототиптерин чийип, ошолор көрсөтүп берем, болду, тапшырып коем. Тиякта project manager деген немебиз бар, недавно алдык. Ошолорду башкарып, иштеп проекттер кылышып атат. Байболот анын биринчи окуучуларынын бири. Учурда компанияларга тиркемелерди жасап, сеттик байланыш түзүп берип, киреше таап жаткандыгын сыймыктануу менен айтып берди. Ушу кандай заказ болсун, заказды аткаранга күчүм жетет. Андан кийин алдыга эми кандай десем болот. Көптөгөн компанияларда иштеш, именно Европага чыгыш, Европадан заказдар алыш, ошо менин максатым азыр. Курс негизинен 3-6 ай деп айтылат, бирок IT-ге күн сайын жаңылануу кирип тургандыктан ар дайым окуп туруу талап кылынат. Маселен, Элдос кечкесин окуп, күндүздү жаңы келген жаш балдарга сабак берет. Негизи программированияда келечек. Бул келечек, анткени общий нерсе ошо өнүгүп атат. Жөнөкөй автобусда жүрсөңүз деле азыр карта менен төлөп койгон болгон. Анан окуганыма 1 жыл болуп калды. 1 жылдын ичинде окууну бүтүп, стажер болуп, азыр агаймын. Келечекте азыр деле IT адистерине суроо талап жогору. Аны үйрөткөн курстар да карбын, бирок курстан кийин иш таап кетүү кыйын. Себеби IT курстары айрымдар үчүн жөн гана бизнес. 9 ай окуган бала диштикке кабылбай атат. 3 жолу алмаштырдык, болбоду. Андан кийин өзүм үйрөтүп баштадым. 4 баланы алдым. Ошолорду үйрөтүп баштадым. Акырындан нөлдөн үйрөтүп, только мен кызыккан балдарды алдым. Жана кызыкса эле болду. Нормально мен өлөм, калам, только ошо IT'ди мен кылам деген балдар, ошо азыркы Байболот деп сүйлөшсө, ошолор ошондон бирөөсү. Каарманыбыз кыздарды колдоо иретинде сынак жарыялап, жеңүүчүлөрдү акысыз окутуп жатат. Алардын бири Акманай. Окуп, кайра эле ушул жерде офис менеджерлик милдетти аткарып, айлык ала баштаган. IT боюнча сага эмне керек, кайсы направление тандадың деп эссе жазганбыз. Анан ал жерден уже жазып бүткөндөн өздөрү тандап алган. Ошол эле учурда дагы бир Пролоп Академинин АК эмесине, кандай страницасына кирип карасак, ал жерде волонтерго набор болот эле, волонтер керек деп жазылып. Анан мен өзүм да кичине социалдык эмеден эле жүрө бербей, кичине волонтер болуп, сертификат топтоп ошондой ойлорум бар эле. Ага сертификат топтоп баштагын деп бул жака волонтерго келгем. IT үйрөнүп алып жасай бергидей өнөр эмес. Устат шакирт катары ар күнү бирге окууга үндөгөн татаал кесип. Чыңгыз Айтматов өзүнүн эң мыкты чыгармаларын Ысык көлдүн жээгинде жазган. Андыктан Ысык көл сиздерди сөзсүз шыктандырат деп ишенем деген билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев 7 июлда Ысык көл досторун чакырат 2023 8-чи эл аралык этно карнавалынын делегациялык өкүлдөрүн тосуп алды. Ушул учурда Белоруссия, Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстандын бардык аймактарынан 400дөн ашуун бала чогулуп Ысык көлдө эс алууда. Министр этно-карнавал достуктун, маданий интеграциянын, тажрыйба алмашуунун башаты болгон эң сонун долбоор экендигин белгилейт. Этно-карнавал президенттин улуттук каада салт жөнүндөгү жарлыгын аткаруу максатында билим берүү жана илим министрлиги менен Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу методикалык борбору тарабынан уюштурулган. Анын максаты Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн этно-маданий өзгөчөлүктөрүн изилдөө, жандандыруу жана сактоо, көркөм музыкалык, вокалдык, хореографиялык таланттарды өнүктүрүү, балдардын достугун чыңдоо. Ломоносов атындагы илимий мектеп уюштурган лагерь аяктады. Ага жалпы 15 мамлекеттен эң мыкты делген мектеп окуучулары келген. Жалпы 10 күнгө созулган иш-чарада чет өлкөлүк окуучулар илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, кыргыз маданияты менен таанышты. Жыйынтыктоочу Аземге Москва мамлекеттик университетинин проректору да катышып, активдүүлүк көрсөткөн окуучуларга сертификаттар тапшырган. Кененирээк Айсулуу Кайбулла кызы айтып берет. Илимий изилдөөлөргө багытталган 10 күндүк лагерь жыйынтыкталды. Жыйынтыктоочу Аземде өзүнүн аракетчилдиги менен жыйынтык көрсөткөн балдар уюштуруучулар тарабынан сыйланды. Мен бул дипломду илимий изилдөөлөр боюнча өткөн талкууда жакшы катышканым үчүн алдым. Биз изилдөөдө жергиликтүү калктын жаратылышка кылган мамилеси жана аны сактоо боюнча байкоо жүргүздүк. Ошондой эле башка мамлекеттен келгендер менен дагы дал ушул багытта пикир алмаштык.
Бул менде биринчи жолу тажрыйба болду. Мен бул лагерден көптөгөн жаңы нерселерди үйрөндүм. How local people can really play a role in natural conservation and which is valuable. It's because I was productive and also enthusiastic. Мага жаңы ачылыштарды жасаган абдан жагат. Ал эми бул лагерде мен биология боюнча катышып жатам. 10 күн ичинде биз көлдүн 4 жеринин сууну текшердик. Андагы өзгөчөлүктөрдү дагы байкай алдык. Participation in this presentation day. Yes. Жыйынтыктоочу Аземде балдар 10 күндүн ичинде алган билими жана изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен бөлүштү. Мында жалпы алар 10дон ашык багыт боюнча иш алып барган. Сербиялык мугалим Ивана Евтич дагы химия боюнча катышып, мында медицина тармагы боюнча изилдөө жүргүзүп, терс нерселерге күбө боло алган эмес. Айтымында кыргыз жергеси анын жаратылышы ал үчүн эстен кеткис көз ирмем катары калган. Мен буга чейин 6 лагерде катышкам. Менин тармагым химия. Жыл сайын биз ар кайсы мамлекеттен келген окуучулар менен көптөгөн багытта изилдөө жүргүзүп, жаңы ачылыштарды жасаганга аракет кылдык. Кыргызстанда болсо медицина тармагы боюнча изилдедик. Жыйынтыгы албетте оң көрсөткүчтөрдү берди. Негизи Кыргызстанга келгениме абдан бактылуумун. Мындан тышкары балдар археологиялык казылмалар өңдүү бир топ багыттар боюнча да иш алып барган. Ошондой эле улуттук аспаптар менен таанышып, үйрөнгөнүн Жабыл Аземинде аткарып беришти. Дүйнө жүзүнөн эң мыкты делген 160 окуучуну Ломоносов атындагы мектеп илимий окуу комплекси чакырып, ал эми андагы иш-чара Россиялык эл аралык илимий изилдөө мектебинин долбоорунун негизинде аткарылды. Кыргызстандын природасына байланыштуу, Кыргызстандын жаатына байланыштуу, культурасына, маданиятына, тилине байланыштуу проекттер тандалып алынган. Биринчилерден болуп бул, допустим, бизде Кыргызстанда мамонттун калдыктары бар экен, ал музейде сакталган, баарыбыз эле биле бербейбиз. Ошол мамонттун калдыктарын кандай түрдө изилдөөгө болот, кайсы жерде сакталат, канчам болгон. Ошондой мамонт жөнүндө изилдөө болду. Экинчиси ушул биз көл жээгинде турган Ысык көлүбүздүн 200 жылдан бери суунун өзгөрүлүшү кандай болгон, бул жөнүндө изилдөө болду. Дагы бирөө болсо, биздин маданий белгибиз болгон комузда кол ойнотуу, комуздун музыкасы эмнелеси менен өзгөчөлөнөт. Жана ошого сыяктуу 10го жакын 12 проект болду. Бул Кыргызстанда алгачкы ирет уюштурулду. Чет өлкөлүк окуучулардын катарын кыргызстандык балдар да толуктаган. Окуучулар иш үстүндө достошуп бирге иш алып барууну пландады. Уюштуруучулардын айтымында тажрыйба алмашууга багытталган лагерге катышкан окуучулар келечекте жаңы ачылыштарды жаратат. Лагерь 7-июлда жабылып, Азем концерттик программа менен коштолду. Айсулуу Гайбулла кызы, Ринат Эрмеков, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары, Ысык Көл облусу. Ушуну менен жуманын башына алынган билим берүү тармагындагы кабарлардын топтомун жыйынтыктаймын. Биздин жаңылыктарды соцсеттен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.